Журналист Марат Абдыкалыков Элмирбек Иманалиевди бир чубак деп атады. Колоптун журналисти Марат Абдыкалыков Элмирбек Иманалиевди тааныбайм, кайдагы бир чубак каза болсо элдин баары барышыптыр деп наразы пикирин Facebook баракчасына жазып, коомчулуктун талкуусунда калды. Мындан бир аз мурун эле Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узаты зыйнатын өткөрүп жаткан сүрөттөрү менен аны тааныбайм деп ал жерге барган элди сындап жазган постун жарыялаган. Эл ага наразычылыгын билдирип уруша баштаганда бул посту өчүрүп, аны урушкан элге жооп берген видеосун жарыялады. Видеосунун үстүндө уят сөздөр менен сөгүнгөн сөздү жазган. Маалымат булак Абал KG. Кыргызстанда бир суткада 48 адам коронавирустан айыкты. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 48 бейтап айыгып, ооруканадан чыкты. Бул тууралуу бүгүн 23 апрелде эртең мененки онлайн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түйсөнбаев билдирди. Бишкек шаарында 14 бейтап, Нарын областында 2 бейтап, Ош областында 7 бейтап, Ош шаарында 25 бейтап. Республика боюнча жалпы 302 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. Өлкөдө дагы 19 адамдан коронавирус аныкталды. Жалпы сан 631, айыккандар 302, каза болгондор 8. Бүгүн 23 апрелге карата өлкөдө дагы жарандан коронавирус аныкталды. Ошентип бейтаптардын жалпы сан 631ге жеткенин саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түйсөнбаев онлайн маалымат жыйынында билдирди. Ал эми 302 кишинин айыгып чыкканы айтылды. Тилекке каршы 8 адам каза болуп калды. Эскерте кетсек, саламаттык сактоо министрлиги буга чейин коронавирустун жеткенчеги ушул жумага туура келерин айткан. Вице-премьер-министр карантин малында суулук салондо жүрөбү? Кечээ жакында эле вице-премьер-министрликке дайындалган Аида Исмаилова Бишкекте киргизилген өзгөчө абал режимин бузуп жүрөбү? Ушундай суроо менен видео тасманы окурман жиберди деп Вести KG басмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окурман жиберген видеодо Аида Исмаиловага түспөлдөшкөн кара чачтуу айым суулук салонуна кирип баратканын көрүүгө болот. Автордун айтымында видео бүгүн болжолдуу саат 10:30 Токтогул жана Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде тартылган. Маалымат булак Назар News KG. Карантинден чыгарылып жаткан жаран. 24 күн жаттым, бир тоголок дары ичкен жокмун. Бүгүн Равшан Маманов аттуу социалдык тармактын колдонуучусу видео жарыялады. Ал видеодогу киши бир тоголок дары ичкен жокмун. 6 жолу мурундан 9 жолу кандан анализ алынды деп айткан. Аталган видео талкууларга жем таштап, эртең кечирим сураганга даярдан. Ушул баланы жакшылап текшергиле, эмнеге 24 күн жатып бир тоголок дары ичкен жокмун деп элди дүрбөлөңгө салып жатат. Вирус жоктугуна ишенбейм деген өңдүү пикирлер басымдуулук кылса айрымдар, чыкпаса да жаткырышы ырас кылган. Мүмкүн илдеттин алдын алуу үчүн жасалып жаткан кадамдыр деген сөздөрдө айтылды. Бул видео качан, кайсыл жерден тартылганы белгисиз. Эске сала кетсек, илдеттин белгилери байкалбаган бейтаптарда болорун окумуштуулар буга чейин айтышкан. Маалымат булак Назар News KG. 9 жолу анализ алды. Як 9 жолу. 6 жолу мурундан алды, 9 жолу кандан алды. İşte kandı hiç bitmiyor oldular öyle. Bugün çıkarsın bana. Bugün aslında çağırıyorlar çıkıyor. Kanadın açasın dönüyor. Yok kalktı. Бишкекте коронавирус аныкталып Оралда жаткан 53 жаштагы аял каза болду. Коронавирус аныкталып Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада Оралда жаткан 53 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Бейтап 5 апрелде Борбор калаадагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага оор абалда келип түшүп, кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ага чейин ал 1-5 апрель күндөрү Кемин районундагы ооруканада дарыланып жатканы айтылат. Маркумдун вирустан тышкары кан диабет менен жүрөк тартынан жабыркап келгени, мындан тышкары кан басымы жогору экени белгилүү болду. Ушу менен Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын саны 8ге жетти. Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын шаарлары жана Кара Суу, Ноокат, Сузак, Ат Башы райондоруна өзгөчө абал жарыяланып, кечки саат 9-дан таң 6-га чейин коменданттык саат киргизилген. Маалымат булак Спутник KG.
СИЗО 1-дин камералары толуп калды. Сапар Исаков Жантөрө Сатыбалдиев түзөтүү абактарына жеткирилди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы 22 апрелде комиссиянын чечими менен жазык аткаруу кодексинин 72 беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык мурдагы өкмөт башчылар Жантөрө Сатыбалдиевди номер 47, Сапар Исаковду номер 8 жана электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазовду номер 27 жалпы режимдеги түзөтүү абактарына которуу чечимин кабыл алган. Бүгүн 23 апрелде алар абакка жеткирилгенин Назар Ньюска жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма-сөз кызматынан билдиришти. СИЗО 1-дин учурда бардык камералар толуп калды. Ал эми убактылуу кармоочу жайларда отурган адамдар СИЗОго алып келиниши керек. Мындан улам жаза өтөө режими жана орду аныкталган жарандар бүгүн 23 апрелде Чүй жана Бишкек шаарындагы абактарга жайгаштырылды. Тыктап айтканда Сапар Исаков номер 8 түзөтүү абагында, Салайдин Абазов номер 27 түзөтүү абагына жеткирилди. Ал эми Жантөрө Сатыбалдиев өзү аларды алып кетүү кезегин күтүүдө деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Назар Ньюс KG. Коронавирустан жабыркаган адамдын суйкулары менен байланышын жашырган полиция кызматкерлери кармалды. Мангыстау областынын полиция бөлүмүнүн кызматкерлери Актауда коронавирус менен жабыркаган киши менен сойкулардын түз байланышын жашырышкан. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынан билдиришти деп билдирет Казак басмалары. Мангыстау областынын департаменти областтын прокуратурасы менен биргеликте Актау шаарынын аймагында сойкулук үчүн сойкулгана тармагын уюштурууда чет элдик жарандарды колдогон ички иштер башкармалынын кызматкерлеринин мыйзамсыз ишин токтотту. Областтын аймагында карантинге карабастан полиция сойкуларды мыйзамсыз ишин токтотуу боюнча чараларды көрбөй, алардын мыйзамсыз иштерин колдоп келишкен. Алар коронавирус инфекциясын жуктурган адамдын сойкулук менен алектенген чет өлкөлүк жарандар менен түздөн түз байланышы фактысын жашырышкан, деди коррупцияга каршы агенттигинин аппарат жетекчиси Кубаныч Жапаков. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы паракорчулук, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, уюштуруу, сойкулук менен алектенүү үчүн сойкулгана кармоо, ошондой эле адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген жагдайлар жөнүндө маалыматты жашыруу боюнча сотко чейинки тергөө ишин жүргүзөт. 87 адам, анын ичинде 2 чет өлкөлүк жаран коронавирустук инфекциясы менен сойкулук үчүн карамалгандар изоляцияланды деп кошумчалады ал. Маалымат булак Назар Ньюс KG. Атамбаев психикалык саламаттыгы туруксуз деген справкасын ачыкка чыгарабы? Facebook социалдык тармагынын Трибуна расмий баракчасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу билдирүү жазып чыкты. Кыязы ушундай болгону калды окшойт. Өз колу менен жасаган кылмыштуу иштеринин жазасыз кутулуп кетүү үчүн Атамбаев ар кандай акылга сыйбаган, мыйзамга каршы келген кадамдарга бара ала турганын далилдеди. Эми болгону өзүнүн жинди экенин ырастаган справкасын гана ачыкка чыгарышы калды. Ал өткөн жылдын 7-8 август күндөрү болуп өткөн Кой-Таш окуясы боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында соттук отурумдарга катышуудан кайра баш тарткан адвокаты Сергей Слесарев маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Анан дагы ал Атамбаев муну менен тартипти бузган жок, себеби бул анын укугу, ал тиешелүү арызды жазды дейт. Ошондо Атамбаев үчүн мыйзам ал каалагандай иштеши керекти. Кааласа соттук отурумга катышам деп, кааласа катышпайм дей бергенге болобу? Эмнеге ал өзү бийликке турган кезде мыйзам алдында баары бирдей, керек болсо мен дагы жооп берем деген сөзүнө жигитче тура албай жатат. Анын ордуна коркок миң өлөт болуп адвокаттар аркылуу кан басымы түшүп кетти, кайра көтөрүлүп кетти, мага толук медициналык дарылоо керек деп эле догорунуп жатат. Ушинтип эле шылдың болуп болгон кадыр баркын төгүп салган соң биротоло жинди дегенде эле справкасын ачыкка чыгарып койбойбу деп жазылат билдирүүдө. Анын ордуна коркок миң өлөт болуп адвокаттар аркылуу кан басымым түшүп кетти, кайра көтөрүлүп кетти, мага толук медициналык дарылоо керек деп эле догорунуп жатат. Ушинтип эле шылдың болуп болгон кадыр баркын төгүп салган соң биротоло жинди дегенде эле справкасын ачыкка чыгарып койбойбу деп жазылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, кечээ 22 апрелде 1 май райондук сотунда Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурум болмок. Бирок Атамбаевдин ден соолугу начарлап кеткендигине байланыштуу 27 апрелге жылдырылды деп анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. УКМК болсо Атамбаевдин абалы канааттандырыларлык деп Атамбаев отурумга катышуудан өзү баш тартканын билдирген. Маалымат булак Назар Ньюс KG.